Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Жеңишбек Токтобаевдин мал жандыктан салык алууга байланыштуу мыйзам долбоору 22 майда коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык жеке менчигинде 40 баш кою, эчкиси, 3 баш ую, 2 баш жылкысы барлар салык төлөөчү деп саналат. Мыйзам долбооруна ылайык салык төлөөчү айыл чарба жаныбарларынын салыкты жылына 1 жыл төмөндөгүдөй өлчөмдө төлөйт. Койлор жана эчкилерге 100 сом, бодо малга 250 сом, жылкыларга 250 сом. Айыл чарба жаныбарларына салык төлөгөн адам жайыттарды пайдалангандыгы үчүн акы төлөөдөн бошотулат деп жазылган долбоордун негиздемесинде. Чогулган салык жергиликтүү бюджетке түшөт. Мындан сырткары жер салыгына байланыштуу мыйзам долбоору дагы коомдук талкууга чыкты. Токтобаев былтыр ноябрда айыл кыштактарды дотациядан чыгарууга байланыштуу бир катар сунуштарды жарыялап, анын бир чарасы катары мал жандыктардан салык алуу керектигин билдирген. Азыр орточо эсеп менен бир жылкынын баасы 70 миңден 100 миң сомго чейин. Bir iri müyüzdü malдын baası 60 miңден 70-80 miңге чейин. Koydun baası olsa 12 miңден 17-18 miңге чейин. Eğer urmatlı kollegalar uşularda sala kirgizçi bolsa turgan bolsok, koyga bir yılına 100 somdan, bir koyga yılına 100 somdan, iri müyüzdü malga yılına 250 somdan, жылкыга деле 250 сомдон киргизчи болсок, бизде урматтуу коллегалар bir жылда ошол айыл өкмөтүбүздүн бюджетине 1,5 миллиард сом каражат түшөт. Кыргызстанда 40 район, 31 шаар, 453 айыл аймагы бар. Алардын 80% дотацияда отургандыктан республикалык бюджеттен каржыланып келет. Улуттук статистикалык комитетинин соңку маалыматына ылайык Кыргызстанда 1,7 миллиондон ашуун бодо мал катталган. Кой эчкинин саны 6 миллиондон ашкан. Жылкынын саны 534 миңге жакын. Өлкөнүн ички дүң өнүмүндө айыл чарбасында үлүш 15%га жакын.